Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертет. Сууга түшүүгө ылайыкташтырылбаган жана массалык эс алууга арналбаган жайлардагы суу объектилеринде сууга түшүүгө болбойт. Алар көлмөлөр, жасалма көлмөлөр, каналдар, дарыялар, спирт ичимдиктерин ичүүгө жана сууга мас абалда түшүүгө болбойт. Коркунучтуу жай, сууга түшүүгө болбойт, сууга чумкуганга, секиргенге тыюу салынат деген жазуулары бар суу объектилеринде сууга түшүүгө болбойт. Бассейн, дарыя, канал, көлмөлөрдүн жанында балдарды кароосуз калтырбагыла. Саздак, баткак жана балырлуу жерлерде сууга түшүүгө болбойт. Скутерлерге, парустуу жана моторлуу кайыктарга жана башка ушул сыяктуу сүзүүчү каражаттарга сүзүп барганга тыюу салынат. Эске тутуңуз, суу шалаакылыкты кечирбейт. Бул чакан суу сактагычта талант куткаруучу. Күн ысыгандан бери таланттында жооптуу иши көбөйдү. Жакында эле ушул көлмөдөн 2 адам чөгүп кеткен. Тилекке каршы сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Ошол тарапта мы сами непрерывно делаем круги. И в этот момент, когда мы проезжали, буквально за 2-3 минуты мы проехали, в это время молодой парень утонул. Мы обратно приехали, рядом были друзья. К этому времени уже его вытащили. Постарались сделать первую помощь, но, к сожалению, мы не смогли. Ижарага алып иштеткендер канчалык коопсуздукту алдын алганы менен бул жерге ар кандай элдер келип эс алышат. Арасында өзүнүн коопсуздугун караганы да бар. Бирок көпчүлүгү жоопкерчиликсиз мамиле кылат. Бул шалакылык адамдарды ар кандай өзгөчө абалга дуушар кылууда. Определенные жерлер бар. Мисалы, бул тарап, северная сторона, запад и восток. Южная сторона да, аяққа түшкөнгө болбойт. Жайкы сезон ачыларга чейин эле аталган жай текшерүүгө алынып, атайын текшерүү органдары тарабынан кемчиликтерди оңдоо үчүн ижарачыларга мөөнөт берилген. Мисалы, калк көп эс алган жерлерге эскертүү такталарын илүү, суунун жээгинде атайын буйларды коюу. Бирок эскертмелер эс алуучуларга көп таасир бербегендей. Анткени бир нече ирет түшүндүрмөдөн кийин дагы күтүүсүз кырсыктар келип чыккан. Сезон алдында эскертме жумуштары өткөрүш керек. Негизичи таанышып, дислокация кылабыз, мониторинг, каерде сууга түшөт, каерден түшпөйт, анан эрежелер туура келбесе тыюу салынат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдында атайын суудагы сүзүү жана куткаруу кызматтарын даярдашат. Мисалы, буга чейин Бишкек шаарынын аймагындагы токтотулган сууларды көлмөлөрдүн жана дарыялардын жээгинде министрликтин куткаруучулары кезек менен кайтарса, ал эми эс алуу жайлары менчикке өткөндөн бери атайын өздүк даярдыктан өткөн куткаруучулар иштеп баштаган. Алар ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдарды даярдоо борборунан окуп, тастыктоочу күбөлүк алгандар. Ошол эрежелерди түшүндүрүү өтүп жаткандыгына карабастан учурлар дагы да болсо катталып жатат. Сууга түшүү, жанагы өлүмгө учурай турган учурлар катталып жатат. Ушундай көлмөлөрдөн учурдан пайдаланып жагандарга айтып кетчү нерсе өзүн алып жүрүү эрежелерин, сууда өстөрүн алып жүрүү, жанагындай жаш балдар, өспүрүм балдарды сууга жөнөтүп турган болсок, аларды обязательно көзөмөлдүн астында сууга түшүрүү, мас абалда сууга түшпөшү, жанагындай суунун ичинен бири-бирин күрөшүп ойноо деген элементарный коопсуздук эрежелерин сактоого чакырып элем. Республика боюнча ысык көл эс алуу жайларынан сырткары токтотулган көлмөлөр, дарыялар, суу сактагычтар жүздөп саналат. Кээси кайтарууга алынса, кай бири көзөмөлдө эмес. Андыктан адистер эс алуучулардын эсине салат. Коопсуздукту алдын алуу биринчи кезекте айрыкча жаш балдарды, чоңдордун көзөмөлү жок сууга түшүүгө жөнөтпөө керек. Бүгүнкү күндө мына жай мезгилинин башталышы менен эле тилекке каршы ушул суудагы эс алууда келип, айрыкча ушул жаштардын өмүрү кыйылып атканы өтө кейиштүү көрүнүш. Буга байланыштуу буга чейин деле түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келген. Бүгүнкү күндө тийиштүү тармактар менен, анын ичинде өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен, андан сырткары ушул укук коргоо органдарынын өкүлдөрү менен биргелешип ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Адистер тараптан сезон ачылаарда текшерүү жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Бул боюнча ведомстволор менен биргеликте иш алып барууда.
Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдарды даярдоо борборунда 44 куткаруучу даярдалды. Алар республиканын аймагындагы бардык эс алуу жайларынан келип билим алышат. Аларга теория гана эмес, практикалык негизде үйрөтүү каралган. Суучулдар кызматынын башчысынын айтымында быйылкы жылдын эсебинен 70ке жакын куткаруучу суудагы куткаруу кызматын өтөй ала турган сертификаттарга ээ болушкан. Бул окутуулардын талбай жүрүп келишине туура 12 жыл болду. Телевидениядан, радиодон, ошондой эле интернет желелеринен биз тиешелүү ошол эки сууда кандай коопсуз алып жүрүү, ошол эки окустукту кантип алдын алуу, анын кесепеттерин кандай жоюу максатында кандай иштер жүрүп атканын биз байма-бай берип жатабыз. Бирок ошого карабастан дагы биздин ошол эки жарандарыбыз ушундай кырсыкка учурап каза болуп калып аткандары биз үчүн өкүнүчтүү. Жай мезгили келгенде эс алуучулар жаратылыш койнуна эс алууга байма-бай чыгышат. Алардын эс алуусу кооптуу болбосу үчүн ар бир жаран коопсуздукту алгач өзүн сактоосу зарыл. Анткени куткаруучуларга ишенип, өз өмүрүн тобокелге салуу дагы болбойт. Себеби көлмөлөрдүн, көлдөрдүн көлөмү чоң болуп, куткаруучу алысыраак болуп калса, сактоо үчүн келүүгө ар бир секунд маанилүү. Ал эми адистердин айтымында сууга чөгүп жаткан адам 2 мүнөт гана суу ичинде чыдай алат. Эгер 5 мүнөт аралыгында сактап калбаса, анда адамдын өмүрү кыйылат. Андыктан эс алууга бара турган жарандар, сиздер эс алуудагы коопсуздукту так сактаңыздар. Биринчи адам чөккөндө ошол суудан чыгаргандан кийин чөгүп эсин жоготкон адам, эгер адам эсин жоготсо, ошого биринчи көңүл бура баштайт, карай баштайт. Анын дем алуусу ордундабы, жүрөгүнүн согушу ордундабы, ошонун баарын текшериш үчүн биз деген эң биринчи ошо сонный артерияны карайбыз да. Эгер сонный артерияда пульс болбосо, анда биз ошо өпкөсүнүн дем алып аткан, өйдө көтөрүлүп түшүп аткан, баягы дем алып атканын байкашыбыз керек да. Куум, ошо тамактын калдыктары, эгер карыган адам болсо, протездерин, ошолорун алып, биз дем алуу органдарын бошотуп алабыз да. Андан кийин дем алуу органдары бошолгондон кийин баланын адамдын башын түзүккө кылабыз дагы, эңкейип туруп, ушул эле положенияда ушул марилини коебуз, болду. И эки чоң үйлө жасайбыз өпкөгө. Өпкөгө эки жолу үйлө жасаганда, эгер адам эсине келбесе, анда биз сердечно-легочный реанимация, жүрөккө мындай кыйыр массаж жасайбыз. Кыйыр массажды ушул төшөктүн ортоңку сызык линиясынан баштайбыз да. Ылдый мочевой отростка менен мындай кылып билип алабыз, үстүнкү эмеде. Ортоңку колду алып, колду эч качан ийбейбиз, түз отурабыз. Ошо салмак менен ошо кыйыр массаж, жүрөккө массаждын ошо тереңдиги 5-6 сантиметр болуш керек да. Ошону минутасына 120 жолу жасайбыз, минутасына 120 жолу. 30 конференцияда коет, мында деген 30 жолу жүрөккө массаж жасайбыз да, 2 жолу оозго чоң аба үйлөйбүз да. Эгер ошол адам эсине келип, эгер өзүнө келип эметсе, адамды бул сол капталга жаткызабыз мындай кылып. Колун бияка коебуз, бул колун ийинге алдырабыз, бул мындай кылып жаткызып коебуз да. Мындай кылып. Что баягы оозундагы толуп калган, өпкөдөгү толуп калган суулар бияка акканда баягы толуп, баягы адам тумчулуп калбаш үчүн ушундай кылып пространствого коюп жаткызып коебуз. Ар бир жаран өз өмүрүн жана жакындарынын саламаттыгын бекем сактоо керек. Тобокелчилик адамды күтүүсүз абалдарга дуушар кылат. Андыктан сиз өзүңүздүн жана жакындарыңыздын коопсуздугун алдын алыңыз. Жай мезгилинин келиши менен сууга түшүү мезгили башталып, адамдардын сууга түшүүсү күч алып жаткандыгына байланыштуу суудагы бөөдө кырсыктарды алдын алуу максатында өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаровдун тапшырмасынын негизинде министрликтин областтагы башкармалыктары тарабынан суу объектилеринде, эл көп чогулуучу жайларда жарандардын коопсуздугун алдын алуу, адам өлүмүнө жол бербөө максатында өлкөнүн бардык аймактарында жергиликтүү калкка түшүндүрүү иштери байма-бай уланып келет.